Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен интеллектуалдар, айымдар жана мырзалар, Билерман Ордо клубунун көрмандары. Бүгүн 18 апрель ЛТРде жазгы сериялардын 7-чи туру. Барыңыздарды, урматтуу телекөрүүчүлөр жана билермандар, ушул учурдан пайдаланып, биз ыйык Рамазан айы менен куттуктап, туткан орузуңуздар кабыл болсун демекчибиз. Анда эмесе биз оюнду ачык деп жарыялайбыз. Бүгүн Кудайберди Ташиевдин командасы телекөрүүчүлөргө каршы ойногону келген. Бул команда ортодо жеңилүүлөр менен Премьер лигага кайра түшүп калган. Бүгүн кайрадан жогорку лигага чыгуу үчүн аракет кылат. Ошондуктан бул команда бүгүн өтө сергектик менен ойношу керек. Анда эмесе мен команданы Ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү 7-чи турга команда капитаны Кудайберди Ташиев келген. Ордого чакырабыз. Абдуманап Дыйканов, команда мүчөсү. Нуристан Марат уулу, педагог, мыкты Билерман номинациясынын ээси. Чыңгыз Каратаев, команда мүчөсү. Бектур Токтоноев, команда мүчөсү. Жеке ишкер. Жана 6-чы учуучубуз Нурсултан Кенишбеков. Мына ушул курам бүгүн телекөрүүчүлөргө каршы ойношот. Кудайберди мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Команданын маанайы кандай? Оюнга даярсыздарбы? Команданын курамында олуттуу өзгөрүүнү мен эмес телекөрүүчүлөр деле байкаса керек. Нуристан Марат уулунун сиздин командаңызга өтүшү. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Саламатсыз, урматтуу алып баруучу. Команда буйруса бир жакшы бир оюн көрсөтүү үчүн, жакшы бир жыйынтык көрсөтүп, алдыңкы орундарга, жогорку лигага чыгуу үчүн даяр баары. Командабыздын курамы байкаганыңыздар эле өзгөрүүлөр бар. Бул өзгөрүүлөр команданы жеңишке гана алып келет деген ишеничте бүгүнкү оюнга даярбыз буюрса. Командага ийгилик каалайбыз, кол чаап коелу. Өз учурунда Нуристан мырзанын өзүнө сөзгө токтообуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, бүгүн мынакей 7-чи турда ойноп жатабыз. Кечеги оюнда Мелис Музулмановдун командасы 6-5 эсебинде финалга жолдомо алган. Алдыда дагы 2 команда бар. Жогорку лигадагы бул Арген Шерматов жана Сагынбек Мамановдун командасы. Ушул 2 команданын көрсөткүчүнө байланыштуу болот Мелис Музулмановдун командасынын тагдыры. Бизге жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, азыртадан жана YouTube'дагы биздин көрмандарыбыз, биздин даректерди жазып алыңыздар жана бизге суроо жөнөтүүнү баштай берсеңиздер болот. Демек биздин дарегибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330 Билерман Ордо оюнуна деп ЛТРге деп жөнөтүңүздөр. Бул каттар үчүн Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыздын кат куржунуна жөнөтүңүздөр. Катталып сөзсүз түрдө жана Instagram'дагы Билерман астыңкы сызгыча Ордо деген биздин расмий баракчабыз бар. Ошол жерге да катталып суроо жөнөтүңүздөр. Электрондук дарегибиз bilerman@tv-mail.ru. Ал эми Билерман Ордонун расмий өнөктөшү бул Барбол кондитердик фирмасы. Барбол ар дайым жаңы, адал, дайыма таттуу гана. Жана ошондой эле биздин өнөктөштөрүбүз Babylon окуу борбору сиздерге ийгилик каалайт. Секом окуу борбору билим алуу жана өнүгүү борбору сиздерди баарыңыздарга ийгилик каалайт. Рамазан айы менен баардык өнөктөштөрүбүздү куттуктайт. Жана ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Ушул өнөктөштөргө биз дагы өз учуруна ыраазылык билдирип кетебиз. Анда эмесе команда оюнга даяр болсо биз оюнду баштадык. Биринчи раунд.
Нурислам мырза, Семете Амиралиевден Кудайбек Ташиевке өткөнүңүздү Кудайбек мырза айткандай жеңишке гана жете элегенге бир себепчи катар көрүп атам деди. Ушул туура элеби? Туура, урматтуу окуучу. Бүт ошол баягы картошканы бир эле урукту кайра эгө берсең түшүн бербей калат го, ошон үчүн бир аз трансферден катара келди. Кийин дагы бир башка командадан сунуш түшүп калсачы, бизди да жеңишке жете элегиз. Анда кандай болуп калат? Сиз анда универсалдуу оюнчу болуп каласызбы? Балким. Албетте бардыгы ошол оюндагы интриганы күчөтүү максатында, урматтуу алпарачы. Бардыгы жакшылыкка. Барлығы жақшылыққа. Instagram онлайн суроо биринчи раундда. Мониторго көңүл буруңуздар. Instagram онлайн суроого биз Кадамжай районунун тургуну Нурболот Колдошевдин суроосун кабыл алганбыз. Өтө көп суроолор келип атат Instagramдан. Жана биз азыр Нурболот мырзанын суроосун окуйбуз. Урматтуу билермандар. Футболго байланыштуу суроо. Африкада Эритрея деген мамлекет бар. Улуттук футбол курамасы көп жылдардан бери ойноп келет. Футболдо билесиздер эреже бар, өзүнүн талаасында ойноо жана конокто ойноо. Эритрея мамлекетинин курамасы көбүнчө конокто ойноп келгенден кийин улуттук кураманын оюнчуларын алмаштырышат. Мындайча айтканда жаңылайт оюнчуларын. Эмне үчүн ар бир узак сапарда оюндарынан кийин эле курамды алмаштырууга мажбур болушат. Минута кетти. Булар жанагыда. Африкан чыгыш бөлүгүндө Сомалиге жакын аймакта, по-моему, аймакта бул өзүнүн стадиондору жок го дейм. Ошон үчүн эмес. Алмаштырган себеби бул жанагы Эритреяда бул качканда кетип туруп келбей кое турган бир ошондой го дейм. Жок. Мындай экен. Мисалы Эритрея Англия менен ойной турган болсо, барышатта Англияга барып жоголуп кетип калышат. Булар кийинки оюнга кайра эле бул вариант. Экинчиси Сомали мисалы пираттар аябай күчтүү да, балким баягы футболго болгон фанатизм өтө күчтүү дагы, может жакшы ойногондорду өтүрүп коюшу мүмкүн. Эритрея бул өтө кооптуу нерсе да. Жүктүрүп келбейт, өлтүрүп коюп коопсуздугу бар. Постоянно ал жакта сала ушундай бир эгер Эритреянын өтө жакыр жашаган ташболчусунда да алмашпайт. Ичинде мигрант болуп калат. Жакыр. Ал жакыр экендиги абсолютно. Мисалы башка мамлекетке барса жакшы. болду эле. Жок, мисалы каталык шаарлар бар да, жеңиш дегендерге сыртка чыккандан кийин келбей коюшат деген. Бул олимпиадалык жанагы боюнча. Алмаштырышат одот. Түндүк Корея сыяктууларда жеңилип келгендерге дагы жазалар күчтүү да, ушул сыяктуу Кайсыга токтолобуз? Кудайберди мырза, талкууну токтотобуз, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алпарчу, жоопту Нурсултан Кеңешбеков берет. Нурсултан. Урматтуу алпарчу, бизде мындай бир эме болуп атат. Булдай бир жоопко токтолуп атабыз. Оюнчулары сыртка конокко барып ойногондо мигрант болуп ошол жерден кетип калышат. Кайра өздөрүнүн мамлекетине келбей коюшат. Ошондуктан бул футболдо да кетип калышат. Кийинки оюнга болсо булар болсо жаңы курам түзгөнгө аргасыз болушат. То есть футбол федерациясы жаңы курам түзгөнгө аргасыз болот. Эмне үчүн мигрант болуп кетет деп ойлоп атасыз? Качат дегенне кыйынчылык, жашоо кыйынчылыгы, мамлекеттин кыйынчылыгы, кедейчилик, акча, диктатура байким. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Эритрея өлкөсү башка жактарга барып ойноп келгенден кийин футболчуларды алмаштыруунун негизги себеби Эритрея экономикалык жактан жакыр өлкө болгондуктан алар футболчулар ошол жактарда калып калат. Ошон үчүн алмаштырууга мажбур болот. Жооп негизинен туура, эсеп 1-0. 1-0. Жана команда бир упай эсебинде өздөрүнүн таблосуна упай жазылып башталды. Оюн улантылат, экинчи раунд. Бүгүн урматтуу билермандар, бизде АКШда биз мекендешибиз, ошол жакта иштейт экен. Элдияр Нышанов аттуу биздин мекендешибиз Питтсбург, Пенсильвания штатында. Атайын суроо жөнөтүптүр. Суроосуна 4000 сом
байгесин кошуптур. Мына айтып аткандай эле ат атаса куту сүйнөт дегенде Элдияр Нышановдун суроосу Питтсбург, AQShдан. Бул телекөрүүчүбүз биздин көрөрман экен. 4000 сом ушул байге катары коюп берейин деп чечтим. Команда таап калса жакшы болот эле деди. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Сиздерге суроо. AQShда жолдор, биз эми трасса деп коебуз да, шосселер highway деп аташат америкалыктар өздөрүчү. Биз эми трасса, жол деп койсок, алар өздөрүнүн тилинде highway деп атап коюшат экен. Сиздер бул сүрөттө алардын картадагы жайгашкан нумерацияларды назарыңыздарга алышыңыздар керек. Жолдогу жүргүнчүлөр бул нумерацияланган highway'лерди оңой эле кайсы багытта баратканын навигатор эле билсе болот ушу картага карап. Караңыздар. 70, 80, 25, 40, 135, 49, 44 деген ар кандай сандагы мындай бир эмелер көрүп турасыздар да. Урматтуу билермандар. Сиздерге бере турган негизги бул өзөк бул жерде. Америка Кошмо Штаттарында бул highway'лердин баары бир принциптин негизинде ар түрдүү сандар менен белгиленип турат. Суроо. Бул сандар кандай тартипте жана эмне максат менен мындай жазылып калган? Кетти минута. Штат меш. Жок, смотрите, бир жолдо бир эле неме экен, номер экен. То есть бир жолдо бир эле номер экен. Бир трассаныкы мисалы үчүн 20. 50, 40 деп турат, узун келип атат. Жок, бир жер бар эле, ошондой жерде көпүрөлөрдү атап кое берген. Япония беле, Германия, ошого окшоп эле. Трассаныкы бир эле сызык экен, 40 жалаң. Бир жол бир жолго бир эле номер белгиленген. Картасы белгиленген. Ооба, эгерде 40 менен кетсең, мында 40 менен кетсең, акыркы адрес кайсы жерде 40 болсо ошого айдалда адашпай эле барат. Чейинки шаарларда алар жатка билип калышкан да. 15 болсо 15ке карап койгон кайсы жок. Бардык америкалыктар билет деп. Кайсы принциптин негизинде деп. Жок. Тездик 40 болду да. Эгер 40 деп турбайбы, 40та кайсы шаарлар жайгашкан? Көрүнүп турат. Эмне үчүн ушул цифралар тандалган? Сөзсүз 45, 49, 55, 59. Бирден баштап бар экен. 8, 7, 10 бардыгы эле бар экен. Жок, не бул тездикпи 40 деген? Жок, 8 деген жүрөт. Бардык цифра бар. 20 бар, 65 бар, 66 бар, бардыгы бар. Ол шаарлар ушунчалык көп цифра демек шаарлар жетип калышы мүмкүн цифрасы жана бирок. Жок, ошол 40 1 сааттык аралык эмеспи эле 2 сааттык эле 1 күндүк аралык? 2 сааттын аралыгы дейсиңби? Ошондой. Жок, шаарлар кеткилери кандай эмес болушу мүмкүн да, мисалы үчүн 135. Кайда турат 135 мисалы үчүн? 70, 10 бар экен. Аралыктар окшош эле экен да. Аралыктар Окшош эле экен. Калктын санына. Кудайберди мырза. Урматтуу алып баруучу, жоопту Нуристан Маратұлы. Нуристан. Урматтуу алып баруучу, бул сызыктардан көрүп атат, ар бир жол трассасы өзүнчө цифралар менен белгиленген. Мисалы 41 эле жол трассаны карасак, 40 Оклахомада турат, мисалы Джефферсон Ситиде турат, ошондой эле Чайяне дейт, ошол шаарларда бардыгына бирдей цифра коюлган. Эгерде ошол эмени ала турган болсок, мисалы биринчи трассадан айдоочу чыкты дейли, биринчи чыкты, бирок кайсыл жакка барышын билбейт, навигатор жок. Ошол аралыкта алар ошол жалаң 40 деп цифра жазылган цифрлардын багыты боюнча эле издеп өзү каалаган адреске чейин жетип алат. Себеби билебиз, AQShнын көпчүлүк аймактарында чөлдөрдө болот, балким интернет тартпай калышы мүмкүн. Ушул сыяктуу маселелер. Анан ушуга улай эле алар ар бир трасса өзүнчө бир нумерация менен белгиленген, адамдардын адашып калбоосу үчүн, эгерде интернет жок болуп калса, же болбосо башка бир ушундай бир адамдарга жардам берүүчү нерсе жок болуп калса дагы, алар адашпай өзүнүн дарегине адашпай таап барышы үчүн ушундай тартипте алар трассаларды белгилеп чыгышкан. Негизги максат эмне деп ойлойсуз? Эмнеде деп ойлойсуз? Негизги максат. Мисал кайсыл жакта калбасын, айдоочу машинасы бузулуп кала, ошондой шартта дагы кайсыл жакка оңой өзүнүн адресин оңой таап барышы үчүн. Жооп кабыл алган. Мен туура жоопту айтам. AQSh мамлекети жолдорду нумерациялоодо төмөндөгүдөй жеңил ыкмаларды билүүнү оңойлоткон жарандарга. Караңыздар. Мисалы, аягы 0 менен же жүп сан менен, мисалы үчүн 10, 20, 30, 90го чейинки, же болбосо 12, 74, 82, 84 сыяктуу сандар, мисалы үчүн. Бул сандар
бул жерде негизинен чыгыш менен батышты бириктирет, урматтуу билермандар. Же багытты чыгыштан батышка алганга оңой болуш үчүн караңыздар. Чыгыштан батышка жалаң 70 турат. Нурислам байкап атаса 70. Ал эми так менен бүткөн сандар. Булар түндүк менен түштүктү бириктирген нумерациялар. 55, 65, 75 сыяктуу. Бул система чоочун жерде навигатор ушул менен чыгып кетүүгө ыңгайлуу. Тагыраак айтканда түндүктөн түштүккө же батыштан чыгышка жол тарткан кайсы жүргүнчү болбосун, мына ушул сандар менен тактыгына, жуптугуна карап туруп, өлкөнүн кайсы жагына кетип атканын аныктап алат. Негизги маселе бул жерде түндүк менен түштүктү, батыш менен чыгышты оңой таап алуу үчүн белгиленген цифралар. Эсеп 1-1, урматтуу билермандар, 1-1. Толук кандуу жооп болбой калды. Нурислам мырзадан кайсы бир деңгээлде бир багыт бар, бирок маселе бул жерде түндүк менен түштүк, батыш менен чыгышты адашпай таап алуу. Элдияр Нышановдун суроосун команда таба албай калды, бирок Элдияр мырза өзү айткан, эгерде команда таппай калса, мен команданын өзүнүн ыйгарууну туура көрөм, бирок команда сөзсүз түрдө жеңсе жакшы болмок деген. Кудайберди мырза, аракет кылыңыздар. Эсеп 1-1 азырынча. Элдияр мырзанын суроосуна рахмат. Жана биз 3-чү раундду баштайбыз. 3-чү раунд. Демек, биз Секон байга коюп берген суроого келдик. Секон бай коюп берген суроо бул Мирлан Жокоев аттуу телекөрүүчүнүн суроосу. Токмок шаарынан силерге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар. Эс тутум өтө жакшылар укса болот. Эс тутумуна ишенбегендер жазып алса да болот. 19-08-28. Демек, 19 август 1928 жыл. Бир аз башыман өткөндөрдөн Ташкенттен Москвага жөнөдүм. Темир жол бутагы жөнүндөгү маселе боюнча баратам. Маселенин оң чечилерине ишенимим жок. Бирок акыркы чечимге ооба же жок дегенге жетишүү үчүн баратам. Ушундай да жакшы. МН мени узатты. Вокзалда поездди күтүп, 1,5 сааттан ашык аны менен сүйлөшүп отурдум. Ал менин өмүрүмдөгү чындап сүйгөн жападан жалгыз адам. Аны менен бекем достошком. Урматтуу билермандар, бул кимдин күндөлүгүндөгү жазуу? Кетти минута. Ташкенттен. Ал мезгилде Бишкекте болгондо эмес да, темир жол Ташкенттен кетишкен бар. Эмен ким ошону табыш керек. Бул сүйгөн экен, аял экен. Жо, досум деп атат. Досум, бир киши. Ажырагыс досум. Ажырагыс досу. Эркек киши. МН. менен башташ керек экен. Хорошо, Жусуп Абдрахманов биринчи вариант, экинчи вариантка өтө береличи. Ким болгон? Ажырагыс досум. 28-жылы Ташкенттен кетти да. Эмнени билгилер? 1928. Жок. Бул ким деп сурап атат? 1900. Ооба, ким деп атат? Кимди күндөлүгүн алган? Күндөлүгү деп атат да. Ошол шак эле кыргыз тарыхында. Баял Исакиев. Жаңы Кыргызстан эмес. Исакиев, Баял Исакиев. Абдрахманов. Абдрахмановдун жашоосу ушул немеге тарыхка туура эле келеби? Эң көп күндөлүк бирок Абдрахмановда бар да. Жусуп Абдрахмановда болгон. Баял Исакиев боюнча да китеп чыкканго билесизби? Ар ким негизи туткан аракет кылган. Разаков деген эсем жылы анча да Өзбекстанда көп иштеген. Борбор Орто Азия боюнча Ташкент борбор болгондугу үчүн биздин политиктерде ал жакта демек бул мамлекет куруу Кара Кыргыз автономиясын тегерек Курулган. Кудайберди мырза, ким жооп берет? Урматтуу алпар, жоопту Бектур Тохтонович берет. Бектур мырза. Бул дата анан ушул фактылар же Абдукадыр Орозбековго же Жусуп Абдрахмановго тийиштүү деп ойлоп атабыз. Жусуп Абдрахманов. Жусуп Абдрахманов. Ушуга токтолосуз. Токтолук. Эң көп күндөлүк жазган, анан күндөлүктөрү кийин деле аңыз кепке айланып жүргөн кишилердин бири бул. Бул ошол Кара Кыргыз автономия областы республика катары деле түзүлүп, мамлекеттүүлүктүн тегерегиндеги окуялар экен. Жооп кабыл алынат. Китеп той иш чарасы кандай
күтүп жатат. Бектур мырза, сиз уюштуруучулардын бирисиз. иш чараны биз мындай бир эле жолу өткөздүк буга чейин. Бишкекте көп жолу өттү. Суроо талап өтө жогору экен, жакшы. Анан айтайын дегеним, биз тамашалашты айтып калып атам бирөөлөргө. Китеп окутуш дегенде ар кандай методду колдонуп көрүп атабыз. Кааласа тоюн алып барабыз, ресторанына, кафесине, ар жака алып кирип көрүп атабыз депчи. Бул мындай Чыгса китеп окусун. Китеп окусун деп атабыз. Шылтоо жок болсун. Мындай китеп мурда эми жаштарыбыз азыр же чоңдор эле айтып калып атпайбы? Биз учурда китеп жок болчу, силерге сонун деп. Ошол шылтоолорду жоготуу максатында эле бул китеп той деп ошо ресторанга чейин кирип, ар кандай бир маданияттар менен китеп окууну жайылтууга аракет кылуудабыз азыр. Өтө жогорку суроо талап менен өттү. Бул Салтка айланып Ошто, Баткенде дагы ар бири эле 600-700 адам тегерегинде көптөгөн адамдар кире албай кетип, кызыгуу менен кетишип атат. Бул менин оюмча кийин тарыхка жазыла турган бир иш-чаралардын бири катары деп эсептейм, себеби агартууга чоң салым кошуп жүрөт. Түшүнүктүү. Ийгилик болсун. Ийгилик болсун ишиңиздерге. Нуристан мырза МН деген ким болду экен, ошону таппайлуу деди. Чындыгында МНди мен дагы билбейм. Аны Кудайберди сиз да билбейсиз. Аны Жусуп Абдрахманов гана билет. Жооп туура. Бул Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндөгү эскерүүлөрдөн алынган бир үзүндү болчу. Азырынча эсеп 2-1, билермандар 1 упай алды да. Жана 4-чү раундга старт беребиз. Жусуп Абдрахманов дегенде күндөлүк деген сөз кошо келет да. Анткени ал эмне кылса да баарын күндөлүгүнө жаза берген да. Мына ушундай киши болгон. Демек 4-чү раунд Кудайберди жакшы көргөн же чочуган Супер Блиц. Блиц раундду ойнойбуз. Команда премьер лигада болгон үчүн жалпы таризде ойнойт. Команда даярбы Кудайберди мырза? Команда даяр Блицке. Демек 3 суроо 20 секундадан берилмекчи. Биринчи суроо. Жасмина Сыдыгалиева сиздерге каршы суроо берет. Бул телегөрүүчүбүздүн бирок сүрөтү аябай сапатсыз сүрөттү жөнөттүр да. 2010-жылдын февраль айында Испаниянын бир нече шаарларында элдик толкундоолор башталып, катышуучулар колдоруна 67 деген саны жазылган бир канча баннерлерди көтөрүп чыгышкан. 67 деген сан. Суроо: бул адамдар эмнеге каршы чыгышкандыгын айтыңыздар. Кетти. Каталония. Немеси үчүн? Каталониянын 67-ни кошуп алышкан да бу. Каталония болсунбу же Каталония болбосунбу? Өзүнчө болсун, Каталония бөлүнсүн деп, Испанияда бөлүнсүн. То есть кайсы шаарлар бул? Бир нече шаар. Бир нече шаар. Ал жерде Каталония, Эспаньол, дагы кайсы шаарлар болсун? Кайсыл жакта эле? Валенсия, да, Валенсия топ шаар. Каталония. Да, дагы вариант, дагы Бар, Гения Франко андай мындай деген Каталония. Кудайберди мырза, 20 секунда аяктады. Урматтуу алып баруучу, жоопту Нурсултан Кеңешбеков берди. Урматтуу алып баруучу, биздин жооп бул кишилер Испаниядан Каталонияны бөлүү максатында пикет дейбизби, кандай дейбиз, төңкөрүш дейбизби, ошого чыккан. 67 дегенди биз 67 дегенди бул Каталонияга тиешелүү бир сан, то есть 1967 дейбизби, ошого тиешелүү бир сан деп ойлоп атабыз. Анда 1967 деп эле көтөрүп чыкпайт беле деген да. Макул. Демек Каталонияны Испаниядан бөлүш, ушундайбы? Же бириктирүүбү? Бөлүнүү. 67 болгондо кандай? 67-жылдан бери келатат, болду эми чыккыла деп атабы, кандай? Нурсултан. 67-жылы может кошуп алгандыр деп атам. 1867 болушу мүмкүн. Кошуп алгандыр деп атам. Ошону бөлүнсүн деп. Же 67 жылдан бери чогуу жашап жүрүшөт, болдук бөлүнсүн дегенди. 20 секунд өтө аз убакыт, бирок Каталониянын тегерегинде туруп калдыңыздар. Маселе социалдык маселе. Урматтуу билермандар, пенсия курагы жөнүндө сөз болуп жатат. 65 жаштан 67 жашка көтөрүүнү талап кылып, элдер пикетке чыгышкан. Испания өкмөтү 65 жаштан пенсияга чыгат десе, жок, 67ден чыгаргыла болот. Эки эле жыл үчүн талашып атат европалыктар. Аяттың. Блиц раунд ушул жерден токтоп калды. Команда биринчи суроодон эле жеңилип калды. Жалпы эсеп азырынча 2-2. 5-чи раунд. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизди YouTube
порталында Билерман Ордо деп издесеңиздер биздин сериал оюндар бар ошол жерде. Кудайберди Ташиев бүгүн Премьер Лигадан жогорку лигага ат салышып жатат. Эгерде жогорку лигага бүгүн чыга турган болсо, жайкы серияларда финалдык оюнга жолдомо алууга ойнойт бул команда. Бакыт Ташболотов Санкт-Петербург шаарында, демек ал жакта жашап иштеп жаткан биздин мекендешибиз. Урматтуу билермандар, Тайванга барабыз. Тайвандагы эң бийик имарат кайсы? Тайбей 101 имаратына чыгабыз. Деп эле коеюн. 501. Сиздерге толугураак маалымат үчүн мен бул асман тиреген дүйнөдө канчанчы орунда турат? Менимче 3-чү орунда, Дүйнөдөгү эң кооз, эң уникалдуу курулуш. Дал ушул имарат, урматтуу билермандар, жер титирөө коркунучу көбүрөөк болгон райондо курулган. Ал гана эмес, бул жерде күчтүү бороондор да болуп турат, жер титирөөлөр болуп турат. Бирок муну курган архитекторлор бул имараттын жер титирөөгө болгон турук мындай бир чыдамы өтө бекем, 2,5 миң жылга чейинки мындай тарыхта болгон жер титирөөгө гана туруштук бере алат деген. Эми 2,5 миң жыл мурда кандай жер титирөө болгон биз билбейбиз. Ал эми бул имараттын курган архитекторлор имараттын долбоорун катуу жер титирөөгө жана күчтүү бороондорго туруштук бере ала турганын өздөрүнүн бир түшүнүгүнө дагы негиздеп келишет. Урматтуу билермандар, имараттын курулушуна жакшылап назар салып, анын бекемдигин, күчтүүлүгүн алар эмнеге окшоштурушат бул имарат? Кет. Урмат Алпарович, мүнөттөн мурда жооп даяр. Ким жооп берет? Нуристан Маратұлы. Нуристан. Урматтуу Алпарович, эгерде жер титирөө дегениңизде бунун ушул 101-чи кабатында атайын шарик орнотулган болчу, бирок сиз атайын эмнеге окшоштурушат дегениңизде башка ой келди. Себеби буну куруп жатканда атайын долбоордо булар бамбукка окшоштуруп анан кийин курушкан. Бамбук дагы жерге чейин ийилет, бирок сынбайт. Жооп тура, 3 экесет. 1 минутта команданын үнөмүндө калды. 1 минутта керектүү учурда пайдаланса болот. Оюн улантылат. 6-чы раунд. 6-чы раунд. Демек, Секомго коюлган 1000 сом байгени команда өзүнө утту. Команда несинен азырынча 1000 сом акча бар. 4000 сом Элдияр Ишановдун суроосуна команда ут алган жок, бирок оюндун акырына карап биз бул маселени чечебиз, Кудай буйрса. Кандай натыйжа болот? Сиздерге каршы Эмир Сапарбеков суроо жөнөткөн, Сузак районунун тургуну. Эмир Сапарбеков сиздерге каршы төмөнкүдөй суроону берет. Урматтуу билермандар, Англиянын Хейвиком деген шаарында мэрди, шаардын мэрин тандаганда, аны чоң аянтка алып чыгып, таразага тартышат экен. Буларда ал нерсе салт болуп калыптыр, Нуристан мырза. 18-чи кылымдан бери келаткан салт. Эмне үчүн таразага тартат? Бүгүнөн мурда жооп даяр, урматтуу Алпарович. Ким жооп берет? Нуристан Маратұлы. Нуристан. Урматтуу Алпарович, буларда ушундай бир балким адилеттүү чечим болсо керек деп ойлойм. Алар келгенде таразага тартып көрүшөт жана кетип жатканда таразага тартып көрүшөт. Эгерде келген салмагынан кетип жатканда салмагы оор чыга турган болсо, демек ал коррупционер деген жыйынтыкка келишет. Семирип кетсе, оор чыгып калса, келгенге салмагына караганда кетип жаткандагы салмагы оор чыгып калса, демек ал мамлекеттин казынасын тоноду же ушул сыяктуу нерселерден айыпташат. Жегиш деген. Түшүнүктүү, жооп кабыл алыңыз. Ушул ыкма Кыргызстандан мэрлерге киргизсе кандай деп ойлойсуз? Негизи ушундай бир анекдот бар эле, урматтуу Алпарович, альпинисттер менен эмелердин, саясатчылардын ортосунда ушундай бир окшоштук бар, айырмачылык бар. Альпинисттердин эмеси сумкасы артында, ал эми чиновниктердин астында деген. Ошон үчүн мен туура эле деп карайм. Эгерде өтө арыктап кетсечи, кетип баратканда кандай болот? Аны өтө жакшы иштеди деп алкыш айтса болот. Жооп туура, 4-2. Бирок өкүнүчтүүсү Англиянын бир эле шаарында экен бул мыйзам. Калган шаарларында менче таразага тартпайт. Демек коррупциялык элементтер болушу мүмкүн. 7-чи раундга старт беребиз. 7-чи раунд. Жалал Абад шаарындагы Билерман Ордонун филиалы ачылган билесиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал жерде
атайын рейтингдик даярдоо оюндары жүрүп жатат. Бул боюнча азыр суроодон кийин бир аз кайрылабыз. Анара Токтосунова Ноокат районунан силерге каршы суроо берет. Телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөткөн. Мониторго назар салыңыздар, урматтуу билермандар. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп тургандай, төмөнкү жакта, төмөнкү буруш жакта атайын бекитип койдум дейт. Ошол бекитилген жерде адамзат үчүн акыркы мезгилде актуалдуулукка айланган жана ал нерсенин бир көлөкөсү сүрөттөгү балыктын, акула дейбизби же балыктын кайырмакка түшүүсүнүн аналогиясын чагылдырып турат. Караңыздар, балыктын же акуланын кайырмакка түшүүсүнүн аналогиясын чагылдырып турат. Төмөндө бекитилген жердеги нерсе. Урматтуу билермандар, бекитилген жерде эмне бар? Телефон зарядка байлап коет го, типа ошол сыяктуу нерсе эмеспи? Мисалы, баягы азыр аналогиясы бар го, мисалы китеп менен соц тармактар, Instagram ошол жака алып кетип аткандай маани болушу мүмкүн да бул жерде. Бул соцсеттер жака карап кетип атабы акула? Ошондой болушу мүмкүн. Жок, илмекке карап, физикага илинип атпайбы? Илмек менен акула башка, бул жакта дагы башка сурат, ал эки маани, экөөсү аналог бири-бирине. Бул азыркы бирок мына телефон сыяктуу нерсе, же чылым сыяктуу нерсе, ичимдик сыяктуу нерсе. Жок бул жерде. Сүрөттү бекитип койгон. Калып кеткен толук эле аналогия бар. Балык деле жок, курчок деле жок ал жактачы. Толук телефон сыяктуу. Ошондо ишенилген адам телефонду карап отуруп. Хорошо, телефон бири вариант. Экинчи вариант. Дальше кеттик. Башка. Бирөө кайырмак таштап атат, акула ошого кетип атат. Ошого аналог бирөө соцсет таштады, мындайча ошого кетип атат. Убакыт эме атат баягы оюндар эмеспи? Компьютер Казино мазинода ойнап. кумар ойнап. Жок, ал эме. Окшош эмне бар мындай ыргыткан? Жок, ал Жок, бул крючок деле билсем да ошол. Крючок деле окшош эмне бар? Бизде деле мындай бир ыргыткан бир оюн барбы мындай оюн? Мисалы үчүн крючоктун кармаган бир. Казино болсо керек автоматтарчы. Кудайберди мырза, убакыт аяктады. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, үнөмдөгү минутадан 1 минута алалы мүмкүн болсо? 1 минутасын беребиз. Кетти. Адамзат жашоосуна акыркы не маанилүү болду? Акча болсо, жок, бул Көлөкөсү дагы деп атат да. Көлөкөсү чүрүп аткан болсо, Көлөкөсү ошол балыкка эме болуп атат да. болбосо же смартфон. Себеби бар адам убактысын баарын ошого отуп көрөт. Толлар үшүчөсүн мен сунуштап. Бирок актуалдуу болуп аткан. Телефон актуалдуу. Экран. Ковид может. Ковид менен байланыштуу бир нерсе жокпу? азыркы Актуалдуу болуп атат. Ковид болушу мүмкүн болду. Вирус болушу мүмкүн. Коронавирус. Буга бир жолу илешип калдың өлүң дейм крючоккочу. Буга эмне Балким ковид дейм, азыркы учурда актуалдуу дейсиз. Айласы бар, бир нерсе го да мындай. Акыркы жашоодо адамдар. Кудайберди мырза, Урматтуу алып баруучу, жоопту Чыңгыз берет. Чыңгыз Каратаев. Урматтуу алып баруучу, биз команда менен талкуулап көптөгөн варианттар келди. А бирок учурдагы эң актуалдуу болуп жаткан нерсе бул соц тармактар да. Мисалы Instagram, Twitter, Facebook сыяктуу. Ушул тармактар болушу мүмкүн. Эми бул тармактардын баардыгы бул телефондун ичине жайгашкан да. Бул жерде телефон болушу мүмкүн. Демек, бекитилген жерде сиз телефон бар деп ойлойсуз. Соц тармактар да эми. Жок, соц тармак болгондо мен бекитилген жерде эмне бар дедим. Смартфон да. Смартфон бар. Ооба. Жооп кабыл алды. Бекитилген жерде смартфон бар деп жооп берет. Эркайым Сапарбекова, сизде вариант жокпу? Суперблистер 3-өн тең таптыңыз эле, 3 суроонун тең. Жок, же барбы? Жок. Бирок бекитилген жерде нерсе сизде бар болушу мүмкүн, Эркайым. Сизде бар болушу мүмкүн. Нуристанда бар болушу мүмкүн. Семетейде бар болушу мүмкүн. Илгизде бар болушу мүмкүн. Бул бүгүнкү күндө адамзатты өзүнө азгырып бараткан TikTok. Урматтуу билермандар, TikTok белгиси бекитилген. TikToктун логотиби сиздерге айкын эң сонун жардам тиги илмек өзү турганда, караңыздар, илмек менен TikToктун окшоштугу.
бүгүнкү күндө адамзат айрыкча жаштарды азгырып бараткан бул тиркеме TikTok, смартфон эмес, TikTok. Эсеп азырынча 4-3 телекөрүүчүлөрдүн пайдасына 8-раунд. Улукбек уулу Абдул-Азиз Өзгөн районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, Өзгөн району Алтын булак айылынан Абдул-Азиз сиздерге мындай фото суроону жөнөтүптүр. Ким пианино ойнай алат? Кудайберди? Жок, ойнай албайм. Эгер ошол болсо. Суроого көңүл буруңуздар. Сиздер сүрөттө көрүп турган афиша мындан бир нече жыл мурда болуп өткөн фортепиано концертинин жарнамасы. Мындан бир нече жылда болуп өткөн фортепиано боюнча концерттин жарнамасы. Урматтуу билермандар, бул концерт кайсы күнү, кайсы айда болуп өткөн эле? Урматтуу алып баруучу, жооп даяр. Мөөнөтүнөн мурда. Ким жооп берет? Жоопту өзүм берейин. Бул 11 сентябрь күнү. 11 сентябрь күнү. Негиздеп бериңиз. 11 сентябрда ошо Нью-Йорктогу соода борбору, эгиз соода борбору. Сүрөттүн кандай байланыш сүрөттү? Ошо эгиз соода борбору жакын жайгашкан. Бул фортепианода дагы ошол эки клавишаны жакын койгон да, эки баскычты. Жооп туура. 2001 жылы 11 сентябрда болуп жаткан концертте жарнамасы ушундай. Бирок бул каргашага айланып калды. Команда дагы бир упай өзүнө 1 минутта үнөмдөдү. Жана азырынча эсеп 5-3. Оюн улантылат. 9-раунд. 9-раунд. Надиров Абдисаттар Нокат районунан силерге каршы суроо берет. Бектур мырза, Жалал Абадтагы билерман оюну боюнча кыскача маалымат берсеңиз, мындай бир тандоо турлары болуп атабы? Мындай бир ири келип калдыбы бир эки команда, кандай? Тандоо турлары биринчи ошол өзүбүздүн курама команданын оюну менен башталган. Биринчи оюндарыбыз ошол капитан Кудайберди Ташиев жетектеген команда келип мастер-класс катары оюн көрсөтүп берген. Анан кийинки эле турнирдик оюндар таблица катары ойноп башталды. Азыр көбүнчө масса бул жерде жаштарга, мындай мектеп окуучулары, студенттерге басым берилип калып атат. Буюрса кеңейтебиз деген пландар бар. Турнирлик таблицадан башка эрежелер боюнча капитанда маалымат көбүрөөк. Кудайберди мырза, урматтуу алып баруучу, ал жерде катталган 10го жакын команда бар. Учурда азыр 2 команда ойноп, кийинки оюн ушул көп убакыт аралыгы узак аралыкка койбой 15 күн аралыгына коюлган. Ушул күндөрдө экинчи калган командалардын оюндары болуп өтмөкчү. Бул өтө жакшы иш-чара, анткени кайта даярдануу, кайта ойноо бул кийинки оюнга жеңишке өбөлгө түзөт да. Бул өтө жакшы жишан, мен колдойбуз сөзсүз түрдө. 25 апрелде менимче дагы бир оюн күтүлүп атат ал жерде. Чоң оюн, туурабы? 25 апрель күнү ал жерде биздин учурда ошол Билерман Ордонун клубтун мүчөлөрү атайын рейтинг оюнду. Мектеп окуучулар үчүн китеп аркылуу бир сынак өткөрүшкөн да. Ошол сынактын мындайча айтканда финалдык туру болот. Буга чейин сынактын финалдык туру 7-8 китеп окутулду. Жалпылап бир 10 китеп окутулду болуш керек. 10 китептин азыр финалдык туру. Окуучулар мындан ары каникулдарга, башка өзүнүн сабактарына, экзамендерине даярданышат. Ошол үчүн ушул айларда финалдык 25 апрель күнү финалдык оюнду өткөрүп беребиз. Байгелери өтө жогору акчалай түрүндө берилмекчи. Ийгилик каалайбыз. Урматтуу билермандар, эсеп 5-3 болгон. Эгерде команда азыркы суроого туура жооп берсе, команда жогорку лигага чыгат. Жана жайкы серияларга чейин бул команда оюнду күзөтөт жана жайкы серияда финалдык жолдомого аракет кылат. Экинчи дүйнөлүк согуштун
башталган да, урматтуу билермандар. Мен суроону окуп атам. СССРдин офицерлери кадимки согуш жүрүп жаткан талларда аскерлердин алдында туруп, буйрук берип, ура деп өздөрү баш болуп чабуулга чыгышкан. 1942-жылдан баштап Сталиндин буйругу менен офицерлер жоокерлердин артында туруп буйрук бере баштаган. Караңыздар, башында алдыда жүргөн болсо, 2 жылдан кийин Сталин офицерлер артта турсун деди. Эмне үчүн бул жерде орун алмашуу болуп жатат? Минута кет. Жоготкон да просто офицерлер. Жок, офицерлер жоготук эмес. Офицерлер булар солдаттар качкан да, арткачы. Бул рет буларды качырбаш керек. Качкандарды аткан го да, ошол. Башында өзү атып туруп, башында атып туруп. Ошол го. Бул бир. Экинчи вариант. Мындай дагы нерсе бар да. Кутузов түрмөдө жатканда Сталин чакыртып келип алып анан неме дейт да? Бул биякта согуш болуп атса, Кутузовтой болгон офицер түрмөдө жатып алат дейт да. То есть бул жерде офицерлерин жоготкон деп атам. Көп офицерлер өлүп калгандыгы үчүн, офицерлерин жоготкондугу үчүн 43-жылга чейин жеңилүү көп болгон. Анан кийин деген ошол артка чегинишкен конференциясына чейин анан башында тажрыйба болбогон, башында ура менен дух менен берген, кийин алар айла менен качып баштаган. Биринчи согушта болчу. Жөнөкөй адамдар бар. Коркутуу менен аларды алдыга сүрөт, чынбы? Биринчисинде өзү баштады. Бирөөсүнө токтолуп атат. Кайсы эки варианттын бирөөсү? Эки вариант болуп атат. Же каза болгону азайып кеткен, же алар артта туруп алып алдыларга эме кылып тартипке салган. Дух берип турганда, артында туруп дух берип турган. Жок, артында туруп дух берип албайт. Артынан дух берип албайт. Жоготуп качканда неме кылат, жоготмосо офицерлер өлүп калган. Кудай берди мырза. Убакыт аяктады. Урматтуу алып барчу, жоопту өзүм берем. Бул аскерлерди, офицерлерди артка биринчи тактикасы алдыда болуп атат, экинчи тактикада артта колдонгонун себеби көбүрөөк жоготууга учураган жана аскерлер артка чегинүүгө көп мындай жоготууларга учураганда аскерлер артка, мисалы үчүн согуштун ушундай жанагысынан коркуп артка, душмандын чабуулунан артка качканда офицерлер артта туруп, аларды керек болсо атканга чейин буйрук берилген жогору жактан, ошолорду атып, кайра согуш таласына кирүүгө мажбур кылган. Эмне үчүн алдыдан артка кайтып атат булар? Башында алдыда турган дейт офицерлерчи. Себеп аскерлер кайтып кеткен артка. Баары эле алдыга бара берген эмес, согуштун коркунучунан артка кайткан. Түшүнүктүү, жооп кабыл алынат. Экинчи дүйнөлүк согушта Кудайберди мырза айткандай, аскерлердин арасында идеология күчтүү болгону менен качып кеткени да болгон. Офицерлер өлө баштаган, жоготуулар көбөйүп, акырында Сталин ушундай чечим кабыл алган. Жооп туура. 6-3 эсебинде 7-чи тур жазгы сериялар Кудайберди Ташиевдин командасынын жеңиши менен аяктады жана бул команда расмий түрдө жогорку лигага чыкты. 6-3. Жакшы көрсөткүч. Команда бүгүн 4000 сомдук байгенде алып кетүүнүн аракетин көрүптүр. Биздин америкалык телекөрүүчүнүн 4000 сомундагы команда өзүн алды. Команданын оюн биз бир аздан угабыз. Команда мыкты суроону тандап туруңуздар, Кудайберди мырза. Кайсы суроо мыкты болду? Ал эми биз болсо бул жерден Семетей мырза сизге сөз берсек, оюнга кандай баа бересиз жана сиз кайсы телекөрүүчүнүн суроосун мыкты деп эсептейсиз? Жана билермандардын ичинен ким мыкты оюнчу боло алды бүгүн? Урматтуу алып баруучу, бүгүн өзгөчө оюнга күбө болуп атабыз. Көптөн бери жеңилүү болуп келип, мына бүгүн жеңиш менен аяктап атат оюн. Буга команданын ичиндеги балдардын, билермандардын күчтүүлүгү, билимдүүлүгү, көп маалыматка ээ экендиги себеп болду деп ойлоймун. Бардык билермандар күчүнүн баарынча катышып, ортодо ызы чуу жаратканга аракет кылды. Кызуу талкуу жүрдү. Буга да күбө болдук. Эми оюн мыкты билерманга келе турган болсок, мен Нурстанды бул командага кошулушу менен куттуктаймын. Ак жол тилеймин. Нурстан мырза көп жылдан бери менин командамда ойноп, такшалып, тажрыйба топтоп, мен ойлодум эле Нурстан өзү команда курап чыкса керек деген ойдо болчумун. Ушул менин командамда ойноп жүргөн эсепке албай туруп, бүгүнкү ушул оюнда 3 суроого жооп бергендиги үчүн мен Нурстан мырзаны мыкты билерман деп таптым. Рахмат. Бебилон окуу борборунун 1000 сому демек бул командада Нурстан мырзага ыйгарылат.
Эми болсо Семетей мырза, сиз суроону дагы айта кетиңиз. Кайсы суроо сизге жакты? Анткени актив дизайндын дагы акчалай сыйлыгы бар. Ошо телекөрүүчүгө беришибиз керек бизчи. Урматтуу алып баруучу, бүгүн аябай мыкты суроолорду тандапсыз. Балким бул сизден көз каранды болгондур. Же телекөрүүчүлөр ушундай бир орусча айтканда удачный суроолорду жөнөтүп алышканбы билбейм. Кээде бир түшүнүксүз, маанисиз, супсак суроолор деле болуп калат эле. Мен бүгүнкү оюнда андай сурооду жолуктурбадым. Суроолордун маанилүүлүгү, мыктылыгы бириден бири өтөт. Бирок мен ошондой болсо дагы арасынан бир суроону тандоого мажбурмун. Бул TikTok жөнүндөгү суроо. TikTok тууралуу суроо, Анара Токтосунованын суроосу. Чындыгында өтө жакшы суроо, өтө күчтүү суроо. Команда бул суроону таба алган жок, чындыгындачы. Команда таба алган жок. Жана Анара Токтосуновага биз актив дизайндын 500 сом акчасын сыйлык катары беребиз. Биздин телекөрүүчү Анара Токтосунова студияда экен. Ошондуктан Анара Токтосуновага биз ошол 1000 сом акчаны тапшырып койсок. Актив дизайндан жана Секомдон. Актив дизайндын дагы 500 сом калды да, аны дагы бир билерманга ыйгарып коюшубуз керек. Аны Илгиз мырзадан уксакпы же кандай? Ассалам алейкум, урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо. Бүгүнкү оюнда негизи бул командада мындай терилген мыктылар ойноду десек болот. Себеби ар бир команданын мүчөсү жер-жерлерде интеллектуалдык оюндарды жайылтуу боюнча түрдүү иш аракеттерди жүргүзүп келе жатат. Ал эми оюндун жүрүшүнө келе турган болсок, мен бүгүнкү оюнда мыкты билермандай ушул Нурустам мырзаны эсептейм. Түшүнүктүү. Нурустам мырзаны дагы куттуктайбыз. Эми Секомдун акчалай сыйлыгы бар, аны телекөрүүчүгө беришибиз керек. Илгиз мырза. Урматтуу алып баруучу, мага негизи чынын айта турган болсом, баягы шаар мэрин таразага түшүрүп туруу деген суроо өтө жакты. Бул мааниси дагы терең экен. Эгерде бизде дагы ушундай болсо, мен ойлойм, балким көптөгөн чиновниктер иштеш керек турбайбы деген бир идеяга келеби дейм да. Ошондуктан ушул суроо бүгүнкү оюндун эң мыкты суроосу болду. Түшүнүктүү. Эмир Сапарбеков Сузак районунан шаар мэрин тандаганда таразага тарттырып, андан кийин тандайт деген суроonu берген болчу. Бул телекөрүүчүгө биз 500 сомду ыйгарабыз. Куттуктайбыз бул телекөрүүчүнү. Команданын өзүнө келсек, Кудайберди мырза. Бүгүнкү оюнда жеңишти максат кылабыз, жеңишти ниет кылабыз. Кандай эсеп менен болбосун, жогорку лигага чыгып, өзүбүздүн ордубузду көрсөтүп, өзүбүздүн кандай команда экенибизди дайылдоо максатыбыз болчу. Кудай кааласа жеңип, жогорку лигада да, жайкы сезондордо, кудай кааласа кийинки оюндарда дагы мыкты көрсөтүп, ордонун татыктуу бир команда болууга аракет жасайбыз. Бүгүнкү оюн үчүн ар бир командамын, ар бир мүчөсүнө терең ыраазычылык айтамын. Рахмат. Баарына мыкты суроого келсек, шаар мэрин тартуу боюнча суроо мыкты деп тандадык. Түшүнүктүү. Чоң рахмат. Бул ошол Эмир Сапарбековдун суроосу, команда үчүн да мыкты суроо болуптур. Анда эмесе бүгүнкү биздин өнөктөштөрдүн, демөөрчүлөрдүн акчалай сыйлыктарын тапшырып койсок командага. Демек, Америкада биздин мекендешибиз Элдияр Нышановдун 4000 сомун Кудайбердимизге кабыл алып коюңуз. Элдияр Нышанов Питтсбургтан силерге ошол команда жеңди. Жана актив дизайн менен Секомдун акчалай сыйлыктарын кабыл алып коюңуздар. Нурустам мырза. Мына ушундай ийгилик менен команда оюн жыйынтыктады. Ал эми оюндун акырында болсо Барбол шириндиктерин студияга чыгарабыз. Барбол адал, таттуу, дайыма жаңы гана сиздер үчүн кабыл алып коюңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу билермандар, мына ушун менен бүгүнкү 7-чи тур соңуна чыкты. Келип берген бардык меймандарга, конокторго ыраазычылыкты билдиребиз. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Орозоңуздар кабыл болсун. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.